адам кандай гана ооруга чалдыкпасын, кандай гана кыйынчылык болбосун, кандай гана балеге, өмүрүндө эмне гана кыйынчылыктар болбосун, эгерде ширк кылбай жүрүп бул дүйнөдө жүргөн болсо, анын баленин баарысынан эч нерсени коркпой эле койсо болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан да: "Ман мата мин уммати ла юшрику биллахи шей'ан дахал жанна". Ким менин үммөтүмөн, мусулмандардан ким Аллахка ширк кылбаган абалда бул дүйнөдөн кайтса, ал бейишке кирет дейт. Аллах Таала бизди сыноо үчүн жараткан. Бул дүйнө өзү сыноо. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Аллади халакал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амала" дейт. Аллах Таала өмүр менен өлүмдү жаратты. Кимигер жакшыраак амал кылат экениңерди сынаш үчүн дейт да. Аллах Таала бизди жакшылыктар менен да сынайт, жаманлыктар менен да сынайт. Эми ушул сыноолордун бири мына ушул оору. Мусулман качан ага оору келе турган болсо, бир сыноо келсе, бир бале келсе, эмне кылыш керек? Эмне кылууга милдеттүү? Милдеттүү сабыр кылыш керек. Адам сабыр кылган болсо, ал ошол абалынан жеңишке ээ болуп чыгат. Анан ошол менен бирге билиш керек, ар бир кыйынчылыктын артында жеңилдик бар. Сөзсүз түрдө бир кыйынчылык келбесин адамга, мусулманга, анын артынан сөзсүз жеңилдик бар. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Фа инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра". Ар бир кыйынчылыктын артында жеңилдик бар, ар бир кыйынчылыктын артында жеңилдик бар деген. Анан эгерде сабыр кылбаса, анда билиш керек, мынын артынан азабы бар да. Бул дүйнөнүн ошол азабы, кыйынчылыгы акыреттин азабына караганда бир топ жеңил да. Эми сабыр кылбагандык, оору учурунда сабыр кылбагандык дегенде эмнени айтып жатабыз? Көп адамдар оору келгенде, көбүнчө ушул оору келип кыйынчылык болгондо көз ачыктарга барып баштайт. Тоо таштарга барат. Барып ошол жактан шифа издеп баштайт. Мына ушул сабыр кылбагандык. Бул адамга айтыш керек: "Сен ошол оорудан кутулам деп, жеңил кыйынчылыктан кутулам деп, оор түбөлүк кыйынчылыкка кайтып кетип бартасың" дейбиз. Сабыр кылып кой, Аллах Тааладан үмүт кыл. Шарият, ислам доктурга кайрылууга милдет кылат. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Вала тулку биядикум иля тахлука". Өзүңөрдүн колуңар менен өзүңөрдү өлүмгө таштабагыла деген. Адам ооруп атса, доктурга барбай эле жүрө берсе, өлүмгө таштагандык бул өзү. Доктурга барыш керек адам. Дарыланыш керек. Ар бир кайсы гана оору болбосун, анын Аллах Таалага шифасын берген. Бир нерселердечи. Бирок ошол шифа себеп кылган себеби деген уруксат берилген шариаттык себеп болуш керек да. Шариаттык себеп болуш керек. Анткени мисалы көз ачыкка барса, тоо таштарга барса, ал шариаттык себеп эмес. Ал күнөө болот. Арам нерседе Аллах Таала шифа койгон эмес. Жана мисалы барып арак ичип алышат, же мисалы дарыланам деп ойлопчу. Андай эмес, бул арам нерседе Аллах Таала шифа койгон эмес. Эгерде ошол нерседе шифа боло турган болсо, Аллах Таала ал нерсени бизге арам кылбайт эле. Мына Кудай Таала бизди жаратты. Биз үчүн эмне пайдалуу жакшыраак билет да. Анан эгерде бул нерседе шифа болсо, жакшылык болсо, бизге ал нерсени тыйып салбайт эле да. Сабыр кылыш керек, милдет деп эле ушуну айтып атабыз. Эми оор да. Кыйынчылык болгондо, оорууна кыйналып турат, дене кыйналып турат, жан дүйнө кыйналып турат. Кантип сабыр кылабыз? Ошол үчүн мына темабыз ошол болот. Ошол сабыр кылганга бизге эмне жардам берет? Кантип сабырдуу боло алабыз? Бул оорунун дагы артынан бир пайдалары бар да. Ушул оорунун артынан келе турган пайдаларды билсек, Аллах Таала биздин тагдырыбызга жазды да, оору келди да бизге. Ошол оорунун артынан дагы бир пайда бар да, кандай бир деңгээлдечи. Ошол пайдаларын билсек, анан сабыр кыла алабыз. Сабыр кылганга жардам берет да.